Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve l'âkibetu lil muttaqin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. İslamдағы сауда саттық туралы оқып жатабыз. Бүгінгі сіздер менен оқый тұрған тема бұл әш-шуфа, қошына ақысы. Al-fasl al-awwal fi ta'rifiha ve asbabiha ve istihqaqiha. Birinci bölüm. Şufanın anықтамасы туралы, анын себептери туралы жана ким ага акылуу жөнүндө. Ash-shuf'atu hiya haqqu tamallukil aqqar al-mabi'i aw ba'dihi ولو جبرا على المشتري بما قام عليه من الثمن والمؤن. Şufa деген эмне? Şufa деген бул сатылган жерди ээлик кылуу акы. Же сатылган жердин кээ бир бөлүгүнө ээ чыгуу акысы. Валау жабран, мажбур түрүндө болсо дагы дейт. Алал муштари, ошол сатып алган адамга мажбур түрүндө болсо дагы эмнеге? Ошол баа жанагы кетилген расходунун барабарында. Дегенде жөнөкөй сөз менен айтайын, шуфа деген бул кошунанын акысы. Эгер сиз үйүңүздү сатып жатсаңыз, сиздин кошунаңыз ал үйдү алууга акылуу. Эгерде кошунаңызга айтпай эле үйүңүздү сатып жиберсеңиз, сиздин жаныңыздагы эки капталыңыздагы жана аркадагы кошуналарга айткан эмес болсоңуз, анда мисалы бирөөгө үйүңүздү саттыңыз $50,000. Анан кошунанын бирөөсү чыкты. Мен алмакмын, ушул акчаны мен бермекмин деп. Демек шариатта ал киши кошуна казыга барып, арызданып, сатып алуучудан мажбур түрүндө казы кайра үйдү алып туруп, ошол кошунага берип коет, сатып жиберет. Ушуну биз шуфа деп атабыз, кошуна акысы деп атабыз. Демек кошуна акысы деген бул сатылган жер тилкеге ээ чыгуу укугу экен. Бул жөн эле укук экен. Ушунун тилдик маанисин жана терминдик маанисин, булардын шарттарын, себептерин баарын азыр сиздер менен иншалла өтөбүз. Демек, негизи шуфа деген сөз шафа деген сөздөн чыгат араб тилинде. Бул шафа деген жуп деген мааниде, же бирге, чогуу, барабар деген мааниде. Ошон үчүн мисалы араб тилинде сандар жана жуп сан, так сан дейт го. Ошону так санды витр дейт, жуп санды шафа дейт. Демек шафа деген жуп болуу же бир нерсени экинчи нерсеге кошуу болуп эсептелет экен. Ошондой эле мисалы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын дагы шафаатун наби саллаллаху алейхи ва саллам лил музнибин деп айтабыз. Күнөөкөр мусулмандарга пайгамбарыбыздын шафааты дейбиз. Шафаат деген шафа деген сөздөн келип чыгат. Бул сөздүн мааниси пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам күнөөкөр пенделерди, мусулмандарды ошол бейишке кирген, ийгиликке жеткен мусулмандарга кошуусун биз шафаат деп атабыз. Демек шуфа деген сөздөрдүн баары шафа деген сөздөн чыгат экен, кошуу деген сөз болду. Бул шуфа сөзүнүн, кошуна акысы деген маанидеги шуфа сөзүнүн тилдеги мааниси болду. Эми шуфа сөзүнүн терминдик мааниси تملك المرء بما اتصل بعقاره من العقار على المشتري بشركة أو جوار. Bir adamdın anın жер тилкесинин жанындагы болгон башка бир жер тилкесине ээ чыгуу укугу мажбур түрдө болсо дагы шериктеш болгондугу үчүн же кошуна болгондугу үчүн дейт. Кыскача айтып кетейин, дагы көп кайталайбыз иншалла. Демек, мисалы бир үй бир канча адамдыкы болушу мүмкүн экен, эки адамдыкы болушу мүмкүн экен. Ал үй бөлүнгө эмес, сатып алганда эки адам чогуу сатып алган. Демек, бирөөсү сатканда экинчиси алууга акылуураак экен анын долясын. Ошону шериктеш акы дедик. Ал эми кошуна акы дегенде, ошол дуалдары бири-бирине тийип турса, жер тилкелери жанында турса, демек жакынкы кошунасы алууга акылуу болду. Ошону биз шуфа деп атап жатабыз. Эмне себептен шуфа шариатта киргизилген? Анткени лидафи дарарил жуар,
кошунанын зыянынан сактануу үчүн дейт. Кээ бирде кошуналар мисалы жакшы болбой калышы мүмкүн. Ошондуктан адам ошол дайыма жашай турган жеринде ыңгайлуу жашоо шартта жашаш үчүн кошуналар дагы өтө маанилүү. Демек, бул шуфаанын максаты ошондо экен. Ал эми акыйкаты эмне? Акыйкаты жөн эле ээ чыгууга укуктуу болуу. Башкача айтканда кошунаң ээ чыга албайт. Жок, башкага сата турган болсоң, ошол кошунаң ээ чыкканга башкалардан караганда укуктуураак деп атабыз. Шуфаа болуш үчүн сөзсүз себеп керек экен. Демек, себеп бул жерде жанагы кошунанын үйү сенин үйүңө тийип тургандыгы үчүн, жанаша болгондугу үчүн. Анткени эң жаман түрмөлөр бул эң жаман кошуналар деген сөз бар. Мисалы, адияқу сужун муашатул абдат дейт. Пикир келишпеген жаман кошуналар менен кошуна жашап калсаң, анда ошол сага эң жаман түрмө дейт. Ошондуктан шариятта кошунанын дагы акысы каралган. Шуфа болуш үчүн шарт керек. Кандай шарт керек? Сөзсүз ал жерде жер тилкеси болуш керек. Акар болуш керек, кыймылсыз мүлк болуш керек. Бул кыймылсыз мүлк жанагы жердин өзүндөгү же жогору тараптагы, биз мурунку сабактарда өткөнбүз. Мисалы, жердин өзүндөгү турган үй өзүнчө бир эсептелет, ал эми анын үстүнө курулган кийинки кабаттар өзүнчө бир укук болуп эсептелет. Ошолордун баары кошуналык мааниде болот. Мисалы, азыркы күндө айтсак, бир көп кабаттуу батир үйлөрү болсо, ошол батир үйлөрүндө алардын подъезди бир болсо, же площадкасы бир болсо, кошуналардын булардын баарында кошуна акысы бар. Анан биринчи шарты демек жер тилкесинде кыймылсыз мүлктө болуш керек экен. Экинчи шарты жанагы адам сатканда бир алмаша турган нерсеге сатыш керек. Мисалы, сиз үйүңүздү сатып атсаңыз, анын ордуна акча алып атсаңыз, анда сиздин кошунаңыз жок, үйдү андан көрөк мага сат дегенге акылуураак. Ал эми мурас катары башка бирөөгө өтсө жер, же белекке берилсе, айырмасы жок. Белекке берилгенден кийин ага кайра башка белек берди, бербедиби, айырмасы жок. Мурунку сабактарда белек жөнүндө сабак кылганбыз иншалла. Мындай же маселелерде, же бирөөгө мисалы махыр катары келип калдыбы, калың катары, bunday учурда кошуна өзүнүн акысын талап кыла албайт экен. Бир гана соода жүргөндө кошуна акысын талап кыла алат, ушул дагы шарт болуп эсептелет. Эми шуфаанын рукуну эмне? Башкача айтканда, шуфа эмне менен шуфа болот, ансыз шуфа болбой калат. Ал рукну, шуфаны шуфа кылган нерсе бул ахду шафиа мин ахадил мутаакидейни инда вujudi сабабиха. Себеп пайда болгондо, башкача айтканда кошуналык болгондо, анда эки келишим түзгөн тараптын бирөөсүнөн үйдү алуу укугу шуфа болду. Ушул рукуну болду. Шартын жана өкүмүн айттык. Өкүмү дегенде жавазу талап айна тахаккук себеп. Себеп табылганда талап кылуу уруксаты бар. Башкача айтканда, кошуналык болду, табылды, кошунасыңбы сен? Сен мага сат деп талап кылуу акың бар дейт. Сыпаты кандай болот? Сыпаты бул шуфа маселеси башында кадимкидей эле соода болуп эсептелет. Демек, башкача айтканда, сиз кошунаңыздан, сиз үйдү сатып атсаңыз, кошунаңыз үйдү талап кылып атса, жок мага сат десе, анда ал кошунаңыз менен кадимкидей эле жаңы соода болуп эсептелет. Эмнеге муну айтып жатабыз? Анткени ар бир нерсенин акыйкатын айтышыбыз керек. Шуфанын акыйкаты башында кадимкидей эле соода болот. Башкача айтканда, кийин көрүп айнып кетсе болот, мисалы көрбөй туруп талап кылган болсо. Мисалы, көлдө сиздин бир участогуңуз болсо, анан жанындагы участок сатылып кеткен болсо, жок мен алмакмын деп талап кылсаңыз болот. Анан баргандан кийин ал участок жакпай калган болсо сизге, мисалы, жээктен алысыраак болуп калган болсо, анда айнып кетсеңиз болот. Анткени сатып алууда көрүү ыктыяры бар. Хияру руя деп койгонбуз. Ошондой эле хиярул айып бар. Хиярул айып дегенде сиз ойлогондой болбой калышы мүмкүн. Мисалы, аз болуп калышы мүмкүн жер тилке, же сиз каалагандай формада болбой калышы мүмкүн. Ошондо айнып кетсе болот. Демек, талап кылуу өзүнчө, анан талап кылгандан кийин келишим түзгөндө кадимкидей эле соодадай келишим түзүлө турган болду. Биз шуфанын максатын айттык. Шуфанын максаты дегенде кыйынчылык болбош үчүн дедик. Кеттик, уланта берели. Эми, себебу шуфа, мен кыскачасы баарын айттым, эми чечмелеп айтамын.
Şufanın sebebi bul huvettisalu milkil şefi'i bil akkaril mebi'i ittisala şeriketin ev ittisala civarin. Şufanın sebebi koşuna satılgan yer tilkesine şerikteş bolgondugu üçün je koşuna bolgondugu üçün bolgondugu bul şufanın sebebi bolot eken. Demek şufanın sebebi 3 nerse boldu. Birincisi eş-şerikatu fi milkil mebi'. Ошол сатылган товарда шериктеш болушу мүмкүн. Мисалы, сиз башка бир киши менен бир үйдү сатып алгансыз. Ал үйдү бөлгөн эмессиз, башка кылган эмессиз, бир үйдү сатып алгансыз. Ошол үйдүн бир бөлмөсүнө сиз жашайсыз, башка бөлмөсүнө ал жашайт, мисалы шериктешсиздер. Анан өзүнүн долясын сатып жиберди шеригиңиз башка бирөөгө. Ошондо сиз аны алганга акылуусуз, бул жерде шериктеш шуфа болду. Бул эң күчтүү себептеринен. Анткени себептер дагы болуп калышы мүмкүн да, мисалы үйдүн жанында кошуна талап кылышы мүмкүн, мага сат деп, анан үйдүн өзүндө шериктеш болгон адам талап кылышы мүмкүн. Ошондо үйдүн өзүндө шериктеш болгон адамдын акысы алды өйдөрөөк турат. Бул биринчи себеп болду. Себептердин биринчи түрү. Шуфага себеп болгондун экинчи түрү аш-шарикату фи хукукихил хасса. Өзгөчө болгон акыларда шериктеш болуу, жалпылай эмес, өзгөчө болгон. Мисалы, каширип, мисалы, кашарап же тарик, жолдо же сууда шериктеш болсо. Буну кантип айтабыз? Мисалы, чоң жол бар. Чоң жолдо кичинекей кирип кеткен переулактар бар. Кыргызчасы кандай экенин унуттум. Анан ошол переулак 3 үйгө алып барат. 3 үйгө барган кичинекей жол бар. Демек, ошол жолдон басуу укугу 3 үйдүн тең укугу. Ошондо 3 үйдүн бирөөсү сатылып атса, анда жанындагы кошуналар алууга акылуураак башка бирөөлөрдөн караганда. Башка эле сырттан бирөө келип туруп алып алганга болбойт. Бул жерде шериктештик эмнеде болуп атат? Шериктештик укуктарда болуп атат. Же мисалы жол болушу мүмкүн, эгер көп кабаттуу батирлерде үйлөрдө болсо анда мисалы подъезд болушу мүмкүн, же площадка болушу мүмкүн. Именно кабаттагы бир кабатта болуп калышыңыз мүмкүн, же лифтте чогуу болуп калышыңыз мүмкүн. Айтор ошол учурда сиз мисалы 3-чү кабатта жашасаңыз, бирок ошол эле подъездин, ошол эле сиз лифт менен чыгасыз, ошол эле лифт менен мисалы 10-чу кабатта бирөө чыгып жүрөт, ошол үйүн сатса, анда сиз башка жактан келип сатып алгандан көрө сиз акылдуураак болосуз деген маанинде болуп атат. Бирок эгер бул жанагындай жолу бир болгондо бул маселе негизи караш керек деп ойлойм. Анткени кээ бирки чоң үйлөр кадимкидей эле бир айылдын көчөсү сыяктуу эле, ал жерде квартиралар дагы көп, ал жерде адамдар дагы көп. Ошон үчүн жанагы негизи шуфанын себеби кошуналыкта дубалдар бири-бирине тийип туруш керек, дубалдар. Эгер көчөнүн аркы бетиндеги үй талап кылса, ал дагы талап кыла албай калат. Анткени дубалы тийбей жолдун аркы бетинде болгондугу үчүн. Ошондуктан бул квартира маселесинде ар түрдүү пикирлер болушу мүмкүн, бирок азыркы мисалда эгер үй чакан болсо, көп кабаттуу, бирок чаканыраак болсо, мисалы 5 кабат болсо же 10 кабат болсо, анда ошол подъездеги жашаган адамдар башка бирөө үйүн сатса, ошолордон бирөөсү алууга укуктуураак болуп атат. Валлаху алам. Бул маселе дагы такталып каралыш керек. Демек, шуфа укугуна себеп болгон нерсе биринчиси сатылган нерседе шериктештик болот. Экинчиси укуктарда, өзгөчө укуктарда шериктеш болгондугу үчүн ал талап кылат шуфаны. Үчүнчүсү бул жармашып тургандык. Дубалы дубалына тийишип, жери жерине тийишип жармашып тургандык. Эгер кошуна бир карыш алысыраак болсо дагы дубалы же жери, анда ал укугу жок болуп калат. Бул жерде ошол бир карыш болсо дагы жармашып туруш керек. Анан бул жерде көп азы каралбайт. Мисалы, эгер участогуңуз узун болсо, бул жагына 20 метр болсо узунну, анан туурасы 10 эле метр болсо, туурасын 10 эле метр кошулган кошунаңыз 20 метр кошулган жанагы жаныңызда турган кошунадай эле баары бирдей укуктуу. Жада калса бир карыш кошуналык тийип турган болсо, анда бардык үйлөр курчап турган, бардык үй курчалып турган кошунадай эле укуктуу. Бул жерде кошунанын жери канчалык тиет ага каралбайт. Кошунанын ошо тийип турган эсеп бир карыш болсо дагы.
Эгер бир карыш алысыраак болуп кетсе анда жанагындай тийишип турган кошуналык болбой калат дедик. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадиси бар. Пайгамбарыбыз хадисин айтат. Кала саллаллаху алейхи вассалама: "Аш-шарику ахакку минал халити вал халиту ахакку минаш шафиъ." Шериктеш адам ал халиттен караганда, укугу бир адамдан караганда акылуураак. Биз ошону 3кө бөлдүк. Биринчиси шериктеш, товардын өзүндө, сатылып жаткан үйдүн өзүндө шериктеш болду. Ошол акылуураак экен. Мисалы, укугу бирдей шериктен караганда, укугу бирдей дегенде бир жол алып барат же бир суу келет. Халит деп ошону айтабыз. Укуктары бирдей. Квартирага мисал кыла турган болсок, мисалы, подъездде, бир подъездде 7 кабат болсо, анын ар бир подъездде 2ден квартира болгон болсо, анда жанагы эң биринчи укук ошол квартира 2 адамдык болсо, шериги укуктуураак сатып алганга бирөөсү сатса. Экинчи маселе, эгерде үй сатылып атса, анда подъезддеги башкалар алгандан караганда ошол кабаттагы турган үй акылуураак деп атабыз, квартира. Анткени булардын дуалдары биригип турат, анан булардын площадкасы дагы бир. Ошону биз халит дедик, халит. Ал эми вал халиту ахакку мина шафиъ. Халит болсо шафиъден акылуураак деп туруп, шафиъ деп ошол дуалы тийишип турган, мисалы жогору тарапта болушу мүмкүн, үстүнкү этажда же астыңкы этажда болушу мүмкүн. Ошолор кийинки орунда турат экен. Демек, шуфааны талап кылуу себептери 3 болду. Шарик, халит, анан шафиъ деп койдук. Аш-шарикату фи шуфаати ала навайн. Эми шуфа маселесинде шериктештик 2 түрдүү болот. Шарикатун фи нафсил аккарил мабиъ ва шарикатун фи хукукихи. Биринчиси сатылган жер тилкесинин өзүндө шериктеш болуш, экинчиси укуктарында. Буну түшүндүрдүм азыр текстин окудум. Ошондо мисалы, мурун полдом дегендер бар эле. Бир 6 соток жер болсо, ошо 6 соток жердин өзүнө чоң үй салып туруп, 2 жактан кире турган кылып, 3 сотогун бирөөнүн коросу кылып, экинчисин башка бирөөнүн коросу кылып, анан бирок үй дуалдары баары бир эле үй болуп эсептелет. Ошол үйдү чогуу сатып алышат. Жерди анан бөлүп алышат. Ошондо булар жанагы үйдүн өзүндө шериктеш болушту. Полдома болсо. Же бөлүнбөй турган болушу мүмкүн. Мисалы, баары акча топтоп, бир туугандар 5 бир тууган акча топтоду, $10,000, анан $50,000 бир участок сатып алып койду. Ошол участокто шериктеш экен. Демек, бирөөсү жанагы өзүнүн үлүшүн сатам десе, анда биринчи кезекте жанагы шериктештер алууга акылуураак болду. Бул биринчи түрү болду, сатылган кыймылсыз мүлктөр шериктеш болду. Экинчи укуктарда шериктеш болду. Укукта айттык, бул жанагы жол маселесинде, анан суу маселесинде, мисалы, же өйдөнкү болуу маселесинде. Аш-шарикату фи нафсил аккарил мабиъ ан якуна ли шафиъ хиссатун шаи'атун фихи қалилатан канат ау касиратан. Эми мен кайра чечмелеп айтам азыркы маселени. Кыймылсыз мүлк, сатылган кыймылсыз мүлк болсо, анда шериктештер ошол мүлктүн жанагы бөлүнбөй турган тең тараган үлүшү болот. Мен эмнеге тең тараган деп атам? Мисалы, үйдүн бул бурчу меники дей албайсыз да, жалпы үй бардыгында, башкача айтканда, ар бир метринде 6 тең шериктеш, 5 тең. Мисалы, 5 бир тууган бир жер сатып алса, ошондо 5 сотық. 5 сотықтан 1 сотығы сеники, 1 сотық сеники дебейт. Анда ар бир метринин ичинде 5 тең укук болот, ошону тең тараган укук дейбиз. Шериктештик дейбиз. Ушундай болушу мүмкүн. Ошондо айырмасы жок. Үлүшү көп болобу, аз болобу, сатып алууга бирдей укуктуу дейт. Башкача айтканда, бирөөсү мисалы $1000 кошсо, бирөөсү $9,000 кошсо, анан $10,000 болот, башкалардан $10,000 кошту. Айырмасы жок. Жанагы $1000 кошсо дагы шерик болуп аткандыктан ал дагы башкалардай эле алууга акылуураак деп атабыз. Башкача айтканда, үлүшү көбүрөөктөр биринчи алууга акылуураак, анан аздар кийин алыш керек, биринчилер албаса деген сөз жок. Үлүш эле болду, долясы эле болду, алганга акылуураак. Акылуу бирдей. Файн канат лаху хисатун муфаззаатун анил аккар
مفزعة عن العقار فلا يكون شريكا فيه والمشارك في عرض خائط الدار يعتبر مشاركا في نفس العقار. Ошондой эле эгерде жер тилкесинде атайын бөлүнгөн жер болсо, мен жана мисал айткандай 6 соток жерге бир үй курушкан, анан экөө башынан эле бөлүп алышкан. Бул 3 соток меники, бул 3 соток сеники деп. Анда бул шериктештик болуп эсептелбей калат. Бул бөлүнгөн үлүш уже өзүнчө болуп эсептелип калат. Бул кошуна акысы болуп калат. والمشارك في عرض حائط الدار يعتبر مشاركا في نفس العقار. Эгер бирөө үйдүн дуалында шериктеш болсо, анда ошонун баарына шериктеш. Деп жанагы дуалдар бир болгондо баарга ошол үйдүн баарына шериктеш болду. Азыркы полдоманы мисал кылдык. Эгер дуалы 6 сотокка үй салышкан, бирок ортодогу дуал бир болуп калса, анда толук эле баары бөлө элек болсо үйдү, анда толук эле баарына шериктештик эсептелип калат экен. الشركة في حقوق العقار المبيع هي عبارة عن الشركة في حق الشرب والخاص أو الطريق الخاص. Эми биз шериктештин экинчи түрүн айтканбыз, бул укуктарда шериктеш болуп деп. Бул укуктарда шериктеш кайсы дейт? Бул шериктеш сууда жана жолдо шериктеш болуу. Бул сууда дегенде мисалы бир арык агып келиши мүмкүн эки үйгө. Ошондо эки үй тең бир арыктан ичип аткандыктан бирөөсү сатылса экинчиси алууга акылдуураак, ошол үйдү сатып алууга акылдуураак башкалардан караганда. Анткени булардын арыгы бир. Же жол жанагы переулакты мисал кылдык. سواء كان الطريق خاصا بدار واحدة أو بجملة دور مفتوح أبوابها في زقاق غير نافذ. Ошондо жол дагы өзүнчө болсо десе, биз чоң жолдон кирип кеткен переулакта 3 үй болсо, ошол 3 үй бири-бирине акылуу болот, дуалы тийишпей турса дагы жанагы жолду колдонуу жагынан шериктеш болгондуктан дедик. Анткени кошуна акысы дуал тийип туруш керек дедик го. Ошондо переулак келгенде жол бүткөн жерде бир үй турса, анан эки капталында эки башка үй турса, эки капталында эки башка үй бири-бирине дуалдар тийбей турат. Бирок эгер бирөөсү сатылып кеткен болсо, анда экинчиси дагы алууга акылуу, кайсы жагынан? Бул жол тарабынан, жолду колдонуу шериктештик тарабынан алууга акылуу деп атабыз. Бул жерде бир шарт болот, жол жандай тупик болуп токтоп калыш керек. Башка жакка жол чыгып кетпеш керек. Эгер башка жакка жол чыгып кетсе, анда бул укук жоголот. Al-jarul mulasiq huwa man lahu aqqaru muttasilun bil aqqaril mabi'. Эми жармашкан кошуна деп кимди айтабыз? Кимдин жери сатылган жерге жармашып турган болсо. Amma law kana aqqarul jar munfasilan anil aqqari mabi' infisalan tamman. Эгерде сатылган жерден жанагы жандагы кошуна толук эле жери башка болуп турса, тамам. Walau bi qadri shibrin, жада калса бир карыш болсо дагы. Дегенде мисал ортодо бир карыш эмнеге калып кетиши мүмкүн? Мен эми мисал кыла албайм азыр. Балким арык кеткендир, суу кеткендир, бир жер бар, ортосуна суу кеткен, суу агат, анан экинчи жер бар. Ошондо экөөнүн жабышкандыгы үзүлүп калды дагы, бул жерде жабышкан кошуналык укугу жок болуп калды. Ау акал фала якуну жара мустахиккан лил шуфати, демек шуфаны талап кылуу акысына ээ болбойт экен. Акылуу болбойт экен. Фаида би'a бейтун мин дарин. Эгерде бир көп кабаттуу үйдүн ичинен бир батир сатылган болсо, комната, фал муласиqu лил бейти ва ли aqsa дар фи шуфати саваун. Анда ошол сатылган батирдин кошунасы жанагы көп кабаттуу үйдүн эң акыркы кошунасы менен бирдей укуктуу дейт. Бул жерде мен ошол маселени жана айттым го, бир аз дамлалардан кеңеш керек, баарыбыз карашыбыз керек деп. Анткени кээ бирде эгер өтө узун болуп кетсе, мисалы 100 этаждуу болуп кетсе, анда чоң эле айыл сыяктуу болуп калат да бир үйчү. Буга биз чаканыраак үйдү мисал кылалы, бир 10 этаж же 7 этаж же 5 этаж. Ошондо 3-этаж сатылып жатса,
анын кошунасы болгон площадкадагы тетрисиндеги турган, каршысында турган квартира алууга кандай акылуу болсо, ошол сыяктуу эле 10 этаждагы квартирадагы 3 этаждагы квартира сатып атса, алууга, сатып алууга акылуураак деп атат, сатылган болсо. Ликауннихи муласикан хукман, анткени булардын өкүмдө бирдей жабышкандык бар. Анткени бир үйдө буларда, квартиралар башка болгону менен. إذا كان السفل للشخص والعلو للآخر يعتبر كل منهما جارا ملاصقا. Ошондой эле астыңкы кабат бирөөнүкү болсо, үстүнкү кабат бирөөнүкү болсо, экөө тең жабышкан кошуна болуп эсептелет. Анткени булардын бирөөсүнүкү потолок болуп атса, ошол потолок үстүндөгү кошунасынын полу болуп калат. Ошондуктан булар жабышкан кошуналар жанагындай эле. وكذلك من كانت له خشبة موضوعة على حائط لا ملك له فيه أو كان له فيه أو كان شريكا في خشبة موضوعة على حائط يعتبر جارا ملاصقا لا شريكا. Ошондой эле бирөөнүн буюму, отуну башка бирөөнүн бир дубалында турган болсо дейт, мисалы жыйылып турган болсо же сөөлүп турган болсо, анда ошол отундун ээси дагы жанагы дубал сатылган болсо, ошол үй сатылган болсо, сатып алууга акылуураак, бирок кошуналык жактан, шериктештик жактан эмес дедик. الطريق العام لا شفعة به لصاحب الملك المقابل للعقار المبيع ولو تقاربت الأبواب، وإنما تكون الشفعة للجار الملاصق سواء كان باب داره في هذا الطريق أو في غيره. Эми жалпы эл өткөн чоң жол болсо, анда каршылаш турган, бет маңдайында турган үй сатылса, анда берки беттеги турган кошуна сатып алуунун талап кылуу укугу жок, шуфа укугу жок дейт. Эмнеге? Анткени бул жерде бири-бирине жабышып турбагандыктан деп жана дагы айттык. إذا اجتمع أسباب الشفعة يقدم الأقوى في الأقوى. Эгерде бул себептер баары бар болуп калса, мисалы 3 себеп бар. Бир үй сатылды. Сатылганда ошол үй өзү шериктеш сатып алынган болчу, өзүнүн шериктери бар. Бул биринчиси болду. Экинчиси жанындагы кошунасы бар, алардын укугу бир үйдөн бир жол менен кирип чыгышат. Бул экинчиси болду. Үчүнчүсү мисалы үйүнүн аркы бетинде башка жолдо кириши башка жол, бирок там аркасында жабышкан кошунасы бар. Бул үчүнчү болду. Ушул 3 себеп баары бир абалда талашып калса сатылган үйдө, демек күчтүүсү биринчи коюлат дейт. Ошондо эң күчтүүсү эмне болду? Үйдүн өзүндө шериктеш болгон адам сатып алууга акылуураак экен. Экинчиси жана жолу бир болгон кошуна сатып алууга акылуу экен. Үчүнчүсү бул жолу башка болсо да, бирок дубалы тийиш турган кошуна сатып алууга акылуураак башкалардан караганда. Эгер такыр эле башка бир чужой адамга сатып жиберген болсо, анда сот аркылуу талап кылып, эми шариатта ал ошол эле акчаны берип сатып алууга укуктуу деп атабыз. فيقدم الشريك في نفس العقار ثم الشريك في أرض الحائط المشترك ثم الشريك في حقوق البيع الخاصة ثم الجار الملاصق وأي ترك الشفعة ترك الشفعة أو سقط حقه ترك الشفعة أو فأي يمكن. Torayım sol kaltır. Eğer kimisi gana eğer özün şapaatından baş tartıp koygan bolsa, şufasından же акысы түшүп калган болсо, анда тантакилу ашуфату ила ман ялихи фи рутба, даражасы жактан кийинкиге өтө берет. Мисалы үй сатып аткан бирөө сатты, жанындагы жолу бир болгон кошунасы мен алыш керек болчу, бирок ал айтты мен ала албайт экенмин, акчам жок деди. Анан дубалы тийиш турган же жери тийиш турган аркадагы кошуна сатып алайын деди. Анда эгер жандагы кошунасы ала албай турган болсо, же албаса баш тартса, кошуна эми шуфа акысынан анда кийинкисине өтө берет. استحقاق الشفعة للشركاء يكون بقدر رؤوسهم لا بقدر أنصبائهم في الملك، فإذا باع أحد الشركاء خصته لأحد منهم يحسب المشتري واحدا منهم في الشفعة وتقسم الخصة المبيعة بينهم. Эгерде
шериктештер саткан болсо, мисалы жанагы мисалыбызда 5 бир тууган бир жер тилкесин сатып алды, участокты. 5 сотокты сатып алды. Баары бирдей 10 миңден чыгарган, 50 миң сомго сатып алышкан. Эми бирөөсү сатам деп атат. Ошондо баары алууга, жанагы шериктештер алууга акылдуураак. Ошондо шериктештерден бирөөсү мисалы 15 миң кошсо, бирөөсү 5 миң кошуп калса, анда 15 миң кошкон адам мен көбүрөөк кошконмун, мен алдым дей албайт экен. Баары бирдей акылуу экен. Эгер баары сатып алууга мүмкүн болсо, анда ошол сатылган доляны баары бирдей бөлүп сатып алса укуктуу болот экен деп атабыз. Ушуну менен иншалла шуфа маселесиндеги шуфанын себептерин бүттүк, анын рукунун айттык, шарттарын айттык. Эмки сабакта сиздер менен кайсы маселеде шуфа талап кылынат, анан кайсы жол менен кошуна өзүнүн укугун пайдаланып кошунасынын үйүн сатып алат, ошол жөнүндө өтөбүз. Кийинки сабакка чейин сак саламатта болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.